Мен дагы врач айткандай сөөктөрүм шалдыратып атат, кандай кылып дарыланыш керек, үшүп да мындай үйдө жатам дейт. Анан биринчи жуккан кишиге экинчи жолу жукпайбы деген дагы суроолор бар экен да, бир нече суроолор келип. Эми эгер сөөктөрдө коронавирустун симптомдору көпчүлүк бар болсо, баш оорусу, дене табысы көтөрүлсө, анан сөөктөрдүн оорусу, демек бул вирус кан тамырлары менен байланышта болуп атат, көбөйүүгө жанталашып атат бул вирус. Ошондо мен дагы бир жөнөкөй өтүнүч айтаар элем. Эң эле биринчи ооруган бейтап жатып алат, чалкалап. Сураныч өтүнүч, чалкалап жатпагыла эч качан. Себеби вирус сиз эле чалкаласаңар, арт жакта өпкөнүн арт жагына кан көп барат. Ошол жерде кан тамырлар көбүрөөк болот. Ошол жерден көп көбөгөнгө аракет кылат вирус. Ошон үчүн өтүнүч, курсакка жатыш керек. Атайын позалар бар, интернет булактары менен карасаңардар да болот. Суюктукту көбүрөөк ичиш керек, себеби деген кан абдан уюлат. Билесиңер, бул вирус деген кан клеткаларына аябай таасир берген үчүн кан уюп тромб болот. Ошон үчүн сураныч силерден. Жок дегенде дарынын күчү болбосо да суунун күчү менен канды суюлтуш керек.